Карнивал даярдалып баштады. Буюрса, ассаламу алейкум туугандар. Бардык Нуркежи каналынын көрүүчүлөрү, алыска түштүк аренчи ошону салам айтабыз. Бүгүн өзүңөр көргөндөй 26 май саат 11:32 болду. Буюрса, апапакай состав болду. Буюрса, бүгүн Kia Carnival, Kia Sportage жана ошондой эле DN8ден экөө азыр бирөөсү жолдо келатат. Буюрса, силер менен кайрадан Бекжан, алыска түштүк аренчи ошону салам айтабыз. Дөңгөлөктөрдү чечип даярдап баштадык уже машиналарын. Буюрса, биринчи эле даярдалган машинабыз бул Kia Sportage үлгүсүндөгү машина. Дөңгөлөктөрдү чечтик, башка эч бир жери чечилген жок. Өзүңөр көргөндөй бамперлери составты заранее түзүп, ойлонуштуруп, ушундай аманатка кыянат кылбай жакшы жүктөп атабыз. Буюрса, по факту көрө кетсеңиздер болот. Кожанын ахыбалы өтө сонун, ушундай бир жакшы Sportage Кыргызстанга жөнөтөт. Буюрса, Кыргызстан жолдорунан көрөсүздөр. Бул жерде экран, патрулдөө лебестектөрү, круиз контроль, 188 000 гана пробег жүргөн. Өтө бир жакшы акыбалда. Бир Kia Sportage кетип жатат. Буюрса, андан кийин Kia Carnival өтө бир жакшы комплектацияда. Азыр бул жерге мишелет калбайлы. Бул жерден көрсөтө берейин. Үстүндө люктар бар. Коричневый салон. Сырткы акыбалы өтө жакшы. Машина без ДТП, өзүңөр көргөндөй. Алдында болсо, мынакей азыр 2020 жыл. Полный электропакет. Абдук подогревтердин баардыгы бар. 191 000 пробег жүргөн. Өтө бир жакшы состояниядагы Kia Carnival Кыргызстанга жөнөп жатат. Буюрса, жакын арада Кыргызстан жолдорунан бул машинаны дагы көрөсүздөр. Лобойго Нуркежи деп жазып койдук. Бизден алган кадрлар көрүп аткан болсоңуздар, машиналарды жеткенден эле таанып аласыздар. Лобойго Нуркежи деп жазып жиберип атабыз. Жана ошондой эле өтө бир жакшы состояниядагы, жакшы комплектациядагы DN8 үлгүсүндөгү машина. Өтө бир чырайлуу машиналардын бири. Мен шоринг Нуркежи. 2021 жыл 07 ай. Кожанын ахыбалын карап кетсеңиздер тугандар. Жап-жаңы машина состояниясы. Машина өзү 86 000 гана пробег жүргөн. Драйв мод, автохолд, камера бүт бардыгы бар. Светлый потолок, черный кожаный салон, кожанын ахыбалы өтө сонун көргөндөй. Ошондой эле бул машинада дөңгөлөктөр гана чечилди. Өзүңөр көргөндөй, жана ошондой эле калың пакетке ичине оролуп салынды. Буюрса, кожанындагы булгабайт. Ушундай таза машиналар кеткенде, Кыргызстанга жеткенден кийин эле эч кандай бир мойканын кереги жок. СХдан түшүрүп, оформление кылып туруп айдап кете берсеңиздер болот. Башка жерден көрүп атсаңыздар деле керек. Салганда жөн эле дөңгөлөк салып коюшат, ал кир болуп жетет, ал жерде химчистка кылыш керек. Сүрүп салыш да мүмкүн кожаны. Ушундай жерлер бар. Азыр жолдо келатат, корейс кичине кечип атат. Пока ал келгенче бул машиналарды даярдай берели дедик. Кудум ушундай, DN8 полицияда кызмат болгон. Биздин группада бар. Биздин WhatsApp ссылканы таштай кетебиз туугандар. Ошол жерге катталсаңыздар, көрө аласыздар. Ошол машина сатылат. Буюрса, келгенден кийин дагы бир сыйра круг көрсөтүп, ошондой эле жүктөлгөнүн дагы бир сыйра көрсөтүп, аягында видеонун аягында кошуп коебуз. Буюрса, ошондой эле туугандар, аукцион боюнча машиналардын 90% аукциондон алынат. Аукциондон алынган машиналар өзүбүз технический осмотр кылып, обзор кылып, алгандан кийин эле сразу полный сүрөттөрүн тартып, видео обзор кылып, группага таштайбыз. Ошон үчүн алдыда болгоңуздар келсе, биринчиден болуп көргүңүздөр келсе, биздин WhatsApp группага кошула кетиңиздер. Ссылкасын таштап кетебиз астына. Жана ошондой эле бизде онлайн аукцион бар, ортомсуз ойносоңуздар болот. Аукциондон машина алып, карфаксын көрүп, канча акча болгонун баардыгын көрүп, толук маалымат ала алсаңыздар болот. Биздин Бишкекте жана Ошто адрестерибиз бар. Кеңселердин адрестерин жаза кетебиз. Телефон номерлер бар. Бишкекте адресте Жумабек 9 келсеңиздер, ал жерде Нурмбет ака өзү бар, Талхак ака дагы өзү бар. Буюрса, аукцион ойноп атканда өздөрү көрсөтүп беришет бардыгын. Жана ошондой эле Марсель байкебиз Ошко барды. Марсель байкебизге дагы барып, ошол жерден консультация алып, толук кандай жүрүп жаткан, эмне болуп аткан, канча күндө бул контейнерлер жетет, ошол жөнүндө толук маалымат ала аласыздар. Экспресс контейнерден жүктөп атабыз. Бул жерде азыр жүктөлүп бүткөндөн кийин пломба коюлат. Пломба коюлгандан кийин мынакей могу көрүнөр чоң машинаны. Ошол менен тралга отурат. Тралга отуруп, порт жакын эле бул жерде. Портко барат, документтер даярдалат, Кытайга чыгат. Кытайдан кийин ар жактан киши жылып
немеге отурат, талга отурат, мен Кыргызстанга прямой кирип барат. Буюрса 15-20 күндүн аралыгында Кыргызстанга кирип жаткан маалы. Жумуш кызуу жүрүп жатат азыр. Күндүн ысыгына карабай балдар да иштеп жатат. Малыбыз сонун болуп жатат буюрса. Күтөбүз. Азыр бир машинаны күтөбүз. Күтүп, ал келгенден кийин аны дагы бир сыйра тартып, жүктөлдү деп толук отчетту биздин WhatsApp группадагы бар, жана ошондой эле ошол жерде кардарларыбыз да бар, ошолорго дагы толук отчет кылып жиберип турабыз. Жана ошондой эле Кыргызстанга жеткенден кийин дагы Нурмбет ака өзү толук көрсөтүп берип, ошол жерден прямой эфир дагы кылып берет. Ошону дагы көрсөңүздөр болот. Биздинке жүктөп атканда өзүбүз карап, машинаны аукциондан алгандан баштап ушул жака алып келгенге чейин номерлерин чечип, документтерин толук бүтүрүп, жүктөп жибергенге чейин өзүбүз бул жерде карайбыз. Аукциондор жакын жерде эмес туугандар. Алар мындай ылдый кетиш керек. Ал жерде бир 70 километрден баштап 300 километрге чейин алыс жерде болсот, ошол жерге барып, өзүбүз толук осмотр кылып, сүрөттөрдү эң биринчилерден болуп киргизебиз. Биринчилерден болуп группадан көрүп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бизде принцип эптөө эле машина кылыш эмес. Жакшы машиналарды тандап беребиз. Анткени көпчүлдүк орусча айтканда опыт бар, стаж бар дегендей машинаны көрүп билип, карап, жакшысын жана ошондой эле алып сатканга дагы выгодныйраак машиналарды тандап беребиз. Жок дегенде биздин рыночный, Кыргызстандагы рыночный баадан $1000-2000 арзаныраак алып берүүгө аракет кылабыз туугандар. Жана ошондой эле сайттардан заказ кылсаңыздар болот. Бизге запрос жибересиздер, ушундай машина керек деп, биз ошону карап, бул жерде бар варианттарды силерге таштап беребиз буюрса. Не только аукциондан, сайттан, башка жерлерден дилерлер менен сүйлөшүп, түзмө-түз сүйлөшүп, дилерлер менен дагы түзмө-түз иштешебиз. Биякта да өзүбүздүн компаниябыз менен сүйлөшүп, тез арада алып берип, Кыргызстанга салып жибергенге аракет кылабыз. Алган машиналар аукциондан келет дагы 1-2 күндө номер чечилип, документтерине убакыт кетет дагы, сразу жүктөлүп кетет. Кыргызстанга 15-20 күндө жетип атат. Буюрса, анын бардыгын өзүңөр по факту көрсөңүздөр болот. Биздин каналга каттала кетиңиздер. Бардыгын по факту көрсөтүп берип жатабыз буюрса. Азыр болсо карнивал кирди. Карнивалды карайлы. Кандай кылып байлап аткандарын.